Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналынын катталуучулары. Сиздер менен кайрадан жолугушуп отурганыма абдан кубанычтамын. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бизде кечээки 9 февралда башталган марафонубузда азыр аябай кызуу жүрүп жатат. Кыз келиндер катталган ар бир кыз келиндер менен өзгөчө жеке иштешип жатам. Анткени ушул кезге чейин мындай марафондор, сабактар болгон менен эч качан мындай текшерип, ар бирине түшүндүрүп, ушундай туура кадам жасаган учур болгон эмес. А мен болсо ар бир айымга, кыз келиндерге көнүгүү берип, мына ошол көнүгүүлөрдүн үстүнөн көптөгөн аялдардын өздөрүнүн чыныгы, бакытын жазган сөздөрүнөн, айткан жанагы отзывдарынан көрүп, чын алар менен кошо мен дагы кубанып жаткан учурум. Эми биздеги азыркы учурдагы биздин марафонубуздун негизги максаты жеңүүчүнү аныктоо. Кантип ошол жеңүүчүнү аныктайбыз? Азыркы учурда визуализация деп жатабыз, жанагы медитацияларды аткарып, аффирмацияларды айтуу адамга канчалык деңгээлде жардам берет. Жана ошол адам өзүнүн ойлорунун жөндөмү менен, ойлорунун күчү менен каалаган максатына жетүүгө болобу деген мына ушундай китептерден окуп жатабыз, YouTube каналдардан ар түрдүү сабактарга катышып жатабыз. Бирок көптөгөн ушул алган билимибиздин артынан эч кандай жыйынтык чыкпай келатат да. Эмне себептен дегенде, адам ошол нерсеге туура кадам баштаганды, мындайча айтканда эң биринчи кадамды туура эмес баштагандыктан башаламан болуп кетет дагы. Мына ошол жыйынтыгы чыкпай калат. Эми ушул нерсени биз 28 күндүн ичинде ар бир айымдын ар бир көнүгүүнү талап кылып, кээ бир учурларда урушуп туура аткарышы үчүн, ошол билимин өзүнө тартуу кылыш үчүн, ошол билимди туура түшүнүү үчүн, жашоосуна колдонуу үчүн аябай катуу иштеп жатабыз. Буюрса 8 март күнү эң күчтүү энергиясы күчтүү, мындайча айтканда ошол алган билиминин артынан көптөгөн нерселерди түшүнүп, ар бир көнүгүүнү чын жүрөктөн аткарган айымды тандап алабыз дагы. 8 март эл аралык майрам күнү ошол айымга автоунааны тапшырууга биз даярданып жаткан учурубуз. Албетте бул эми бир заматта бир күндө жасап коюу абдан кыйын. Муну уюштуруу учурунда дагы көптөгөн тоскоолдуктар болуп жатты, көптөгөн түшүнбөстүктөр болуп жатты. Ар бир адамга түшүндүрүү үчүн бизде бир күндө канча адам жазса, ар бири менен жеке жазышып, иштешүүгө жана сүйлөшүүгө туура келди. Ошондуктан сабакка катталган айымдарды мен бир башкача бир дүйнөнүн эшигин ачты деп ойлойм. Анткени күнүмдүк тиричилик, күнүмдүк могул акча табуу, жумушка баруу жана эртеси күнү ошондой эле коёндой окшош күндөрдүн артынан адам олтуруп жанагындай деградация болуп кетет экен дагы, өзүнүн жанагы убактысын өткөнүн билбей калат. Ошентип отуруп жашоодо эмне кылдым, мен кантип убактымды өткөрүп ушул жашка келип калдым деген өкүнүү сыяктуу мына ушундай ойлордон арылтуу үчүн адам жок дегенде ошол басып кетип аткан жеринде бир аз токтоп, өзүнүн жашоосуна ой жүгүртүүсү үчүн мына ошол марафонду уюштурдук. Эми жыйынтыктоо үчүн биздеги командабыз аябай кызуу жана күчтүү катуу иштеп жатышат. Буюрса сиздер өзүңүздөр да күбө болосуздар. Анда эмесе сиздерге мына ушул визуализация, подсознание жана ойлордун күчү, медитация туурасында бир жакшы эксперимент айтып берейин. Бул мына билесиздер, Америка бул кыялдарды орундата турган жер болгондуктан, ал жерде кандай бир безумный мечталарды койгондордун ошол максаты дагы орундалат. Мисалы бизде андай эксперименттерди жүргүзүп, андай нерселерге убактыбызды коротконго бизде мындай акылсыз катары эсептейбиз. А бирок ошол илимий жактан бизде көңүл буруу аябай алсыз болгондуктан, балким бул эксперимент сизге кандайдыр бир деңгээлде акылсыздык катары же болбосо мындай акмактардай катары эле сезилиши мүмкүн. Бирок бул нерсе китептерде жазылып, көптөгөн тренерлердин, коучтардын, Джон Кеха, Джо Диспанза сыяктуу ушундай кыйын адамдардын экспериментинен өтүп, анан кийин бизге тартууланып жатат. Анда эмесе бул эксперименттин жыйынтыгы негизги максаты эмнеде? Эч кандай бир өмүрүндө хоккей ойнобогон 20 адамды чогултуп алышат, чтобы жанагы тренерлер эксперимент жүргүзүш үчүн. Андан кийин ошол 20 адамды 2 бөлүккө бөлөт, 2 командага. 2 командага бөлгөндөн кийин биринчи топтогу команданы ошол хоккей боюнча үйрөткөн тренерлер аларга үйрөтөт, ойногонду, кайсы жерде кандай правилаларды сакташ керек, кайсы жерде кантип ойнош керек. Айтор мына хоккейдин ар бир
эрежелерин ошо биринчи топко үйрөтүшөт. Булардын убактысы 6 айга чейин созулат. Айтор эки топко бөлүнгөн адамдардын ошо эксперимент 6 айга созулуш керек эле. 6 ай ичи ар түрдүү ошол хоккей боюнча үйрөтүп, күчтүү жанагы агайлар, тренерлер ушинтип жолугуп олтуруп, күн сайын ойнотуп, кыйын хоккей издеп чыгарышат. Андан кийин экинчи топтогу командага жөн гана мына ушул подсознание боюнча күчтүү тренерлер аларга жөн гана кыялданып, медитация жасап, ойлорунун күчү менен, визуализация жасап, элестетүү менен мына ушул ойлорунда хоккей ойноп, өздөрүнүн атаандаш командасын кыялдарында утуп алганын көргүлө деген буйрукту күн сайын айтор бир эле көнүгүү эмес, ар түрдүү көнүгүүлөрдү берип олтуруп, айтор эки командага берилген 6 айлык убакыт бүтөт. 6 айдан кийин эки команданы бириктирип, биргеликте беттешүү болот. Эч кандай адамдарды чакырбай, мына ошол экспериментти жүргүзө турган адамдар топ гана келип, ошол кандай жыйынтык берет экен деп беттешүүгө катышканда, жыйынтыгында баягы визуализация жана подсознание боюнча иштеген команда, чындыгында медитацияларды жасап, түрдүү көнүгүүлөрдү жасаган команда утуп чыккан болот. Мунун себеби эмнеде? Биз подсознаниябызды эмнелерди ойлоп, эмне жөнүндө ойлойбуз, эмнелерди элестетебиз, кайсы сөздөрдү көбүрөөк колдонсок, мына ушул подсознаниябызга басым жасалат дагы ошол нерсени биздин жашообузга мээбиз ошол нерсени реалдуу түрдө ишке ашырып бергенге жөндөмдүү экен. Ошондуктан биздин мурдагы жашообуздагы өткөн кеткени ушулардын баардыгын ой жүгүртүп, биз кантип ушундай проблемага келип такалып калдык, биз кантип ушул азыркы жашап жаткан жашообузга келип калдык, эмне үчүн мен ушундай туура эмес жашоого келип калдым деген сыяктуу суроолорду берген болсоңуз, жооптордун баардыгы бир гана өзүңүздө катылып жатат. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Дагы көптөгөн маалыматтарды, көптөгөн билимдерди бөлүшкөнгө мен даярмын.